Salam dostlar, bu videoda Subaru Legacy 3. поколениясын qarab görөбүz. Толук мүнөздөмө, толук плюс минус жактарын айтамын. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Subaru Legacy 3. поколениясы 1998 жылдан 2004 жылдары иштеп чыгарылган Жапон жана Америка өлкөлөрүндө. Subaru Legacy'нин бир канча аталышы бар. Liberty, B4, универсал кузовун вагон деп коет. Эки кузовдон чыккан седан универсал кузовторунда алдыңкы эки дөңгөлөгү жана 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп чыккан. 2000 жылдары эң алгачкы 4 дөңгөлөгү тарткан машина болуп эсептелген. Автомат механика коробкаларында чыккан. Автомат коробкасы 4 ступенден турган, механика коробкасы 5 ступенден турган болуп чыккан. Узундугу 4 метр 680 сантиметр, генендиги 1 метр 695 сантиметр, бийиктиги 1 метр 515 сантиметр. Dons Twin Turbo 2 литрдеги мотор менен жасалгаланган. 280 аттын күчүнө барабар болгон. Механика мотордун күчү 260 аттын күчүнө барабар болгон. 2001 жылы B4 RS25 номериндеги 2.5 объемдогу мотор коюлуп чыккан. 2002 жылы B4 RS30 номериндеги мотор коюлуп чыккан. 3 литрдеги объем болгон. 3. поколениясы 2. поколениясынан караганда мыкты деңгээлде жасалгаланып, кузов жактары өзгөрүлгөн жана бир топ функциялар менен иштеп чыгарылган. 2001-2002 жылдары рестайлинг болуп өзгөрүлгөн. Мотор жактары кузов жактарынан дагы 293 аттын күчүнө барабар болуп чыккан ошол моторлор. Минус плюс жактарын айтайлы. Плюс жактары болсо машина абдан комфортный, мыкты деңгээлде иштеп чыгарылган. Арканкы эки сиденьясы жатат. Багажник жагында кенен места болушу үчүн. Резвый, динамичный, башкарганга ыңгайлуу. Багажник жагы дагы абдан чоң. 4 дөңгөлөгү тарткандыктан машина күчтүү жана оңой сатылат. Машина кымбатыраак, бирок ошого татыктуу. Мотору, коробкалары күчтүү. Ходовой жактары дагы мыкты. Узак жолго чыкканда өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтөт. Шумализациясы жакшы. Алдыңкы эки олтургучтар жылыйт. Печкалары дагы жакшы иштейт. Бул машиналар спортивный жана үй бүлөлүк машиналар болуп иштеп чыгарылган. Бензинди көп жебейт. Запчастарын дагы табыш оңой. Климат контролдору бар. Машина супер-пупер ракета бомба десек болот. Минус жактарын кыскача айта кетейин. Ремонту кымбат, запчастары дагы кымбат. 2.5-3 объемдогу Subaru Legacy'лер букадай эле жейт. Ближний фарасы бир аз слабыйраак, моторлору, коробкалары кымбат жана машина карып бара жатат. Кандай болсо дагы бул машинаны өз ээлери абдан сүйөт. Машинаны мыкты деңгээлде карап, жасап мине турган болсо, машина мыкты машина. Кандай болсо дагы Жапон туугандардын машинасы мыкты. Комфорт жагынан алып караганда. Достор, видео пайдалуу болгон болсо, жаккан болсо лайк басып, подписка болуңуз. Кийинки видеолорду күтүңүз. Жана кайсыл машинаны обзор кылышымды каалайсыз, ал жөнүндө дагы комментарийге жаза кетиңиз. Кыргыз авто машина каналы дайыма сиздер үчүн кызматка даяр. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.